Бұл жерде ошол жакшы инсандардын даражасы тууралуу дагы айтып өтсөк, жакшы инсандар ушундай даража болот экен. Сиз өзүңүз кайсы даражада турасыз, аны өзүңүз байкап көрсөңүз болот. Биринчи жакшы инсандар, эң ылдыйкы темптеги жакшы инсандар бирөөгө жакшылык кылат экен. Жакшылык кылганын себеби ал сизге жакшылык кылган себептен жакшылык кыласыз. Сизге бир жакшылык кылган, тоюңузга бирдеңке көтөрүп алган, же үйүңүздү куруп жатканда үйүңүзгө жардам берген, кийин сиз анын тоюнда жардам бересиз, же үй куруп атканда ошон үчүн жардам бересиз. Эмне үчүн жакшылык кылып жатасыз? Себеби ал мурда сизге жакшылык кылган себептен жакшылык кыласыз. Бул дагы бир жакшы адамдардын эң бир ылдыйкы абалы ушул экен. Андан бир тепкич өйдөрөөк жакшы адамдар кандай десеңиз, алар жакшылык кылат экен, бирок ошол жакшылык кылып, биринчи жакшылык кылып туруп, андан кийин ошол жакшылыгына жооп күтөт экен. Экинчиден айырмасы деле жок, биринчиден айырмасы жок. Биринчинде сизге бирөө жакшылык кылган, анан сиз ага жакшылык кыласыз, экинчи адам болуп. А экинчи тепкичтеги адамдар жок, ошол кишинин жакшылыгын күтпөстөн жакшылык кылат экен. Бирок жакшылык кылгандан кийин ошол жакшылыгынын жообун күтөт. Эртең мен үй там салсам дагы ушул менин үйүмө эмне көтөрүп келет экен. Мен ушуга бир кой белек кылдым, хадия кылдым эле. Бул да мага бир кой хадия кылат досум же тууганым дегендей бир жакшылыкты жакшылык менен күтөт экен. Бул экинчи тепкичтеги жакшы адамдардын даражасы ушундай экен. Андан кийин жакшы адамдар жакшылык кылат экен, ошол жакшылыгын бир гана Алла үчүн. Ал киши жакшылык кылган себептен дагы эмес. Же болбосо жакшылык кылып коюп, анын жакшылыгы мага эртең күн жетсин, ошол мага да жакшылык кылсын. Менин башыма кайгы түшкөндө ушулардын дагы кошуналардын жардамы тийсин деген ниетте эмес, балким жалгыз Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн жакшылык кылат экен. Бирок жакшылык кылган инсандан эч качан жакшылык күтпөйт экен. Бул андан өйдөрөөк даражадагы мусулман бир туугандарыбыздын даражасы ушундай экен. Өзүңүздү сынап көрсөңүз болот, кайсыл даражадасыз. Андан кийин эң бир өйдөдөгү, эң бир ушунчалык момун сыпат болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгү туткан инсандар, алар кандай десеңиз, алар жакшылык кылат дейт, ошол жамандык кылган инсанга жакшылык менен жооп беришет дейт. Эң бир жакшы инсандар, эң бир өйдө даражада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен дуа кылабыз. Аллахым, ошол пайгамбарлар менен, сахабалар менен, пайгамбардын үй бүлөсү менен бейиште бизди кошуна кыла көр. Бизди ошол Фирдаус бейишинен орун бере көр десек, ушундай амал кылышыбыз керек. Жок, анан курулайла 2 рекет намаз окуп коюп, анан жакшылык кыла албай, бирөөдүн жакшылыгына жамандык менен жооп бере турган болсок, ал курулай жөн эле сөз болуп калат. Ошон үчүн амалыбызга жараша дуабыздан кабыл болот. Ошондой пайгамбарлар менен, жакшы инсандар менен, аулиялар менен кошуна болом десек, Фирдаус бейишине киребиз десек, анда ошол жамандык кылган инсанга да жакшылык менен жооп беришибиз керек экен. Бул пайгамбарлардын сүннөтү ушундай болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды канчалаган мушриктер, канчалаган кабыллар, сен адашкансың, сен акылың жок, сен ырчысың, сен көз ачыксың деп ушун ар кандай оозго келбеген нерселерди айтты. Мусурду башынан төктү, башка кылды, тишини сындырганга чейин барды, бирок ошонун бүт баарыны Жабраил периште келип ушуларга бир дуа кылсаң, жер менен жексен кылып жок кылам дегенде айтат, жок дейт, булар билбей жатышат дейт. Ошентип пайгамбарыбыз ошондой жамандык кылган инсандарга жакшылык менен, ооруп калса барып зиярат кылып, ошентип рахматалил аламин, ааламга рахмат болуп, ааламга мээримдүүлүк менен келген пайгамбарыбыз ушундай амал кылган. Сиз менен биз бүгүнкү күндө пайгамбарымдын үммөтү десек, пайгамбарым сүннөтүндө жүргөн, пайгамбарым алып келген дин менен жүрөмүн, пайгамбарым алып келген Кур'ани Каримге мен амал кылам десек, сиз менен биз баардык мусулмандар жамандык кылып, туура эмес мамиле кылып койгон бир тууганыбызга жакшылык менен мамиле кылсак, ошол бир тууганыбыздан бир күнү акылына келет. Ойлонот ошол бир тууганыбыз. Жок, анан жамандыкты жамандык менен жооп бере турган болсок, анда Кудай сактасын, ушундай ортодон ынтымак ажырап кетет. Ошентип 4 даражада жакшы адамдардын даражасы ушул 4 болот экен. Сиз менен биз ушул эң өйдөңкү даражадагы инсандар болушубузга иншалла Аллахым насип эткен болсун.